Эми мындан ары Сулайман тоого кечки саат 6-дан кийин чыгууга болбойт, анткени атайын чектөө киргизилди. Мындай чечим жарандардын коопсуздугуна байланыштуу кабыл алынган, анткени көпчүлүк жаш өспүрүмдөр кооптуу жайларга чыгып алып жатышат. Күндүн жылышы менен Сулайман тоого чыгып зыярат кылгандардын саны арбаган. Ага кошо кооптуу делген аймакка чыгып сүрөткө түшкөн жаштар дагы көп. Бул жагдай кооптонууга негиз жаратат дешет. Анткени мындан 2 ай мурда 28 жаштагы кыз Сулайман тоодон кулап кетип көз жумган окуя жүз берген. Чейин деген ошондой өзүнүн коюлган жолунда жүрбөстөн кооптуу аймакка өтүп, жакында ошол кыз каза болуп калды. Алга биз музей комплекси биз жооптуу эмеспиз, ал жерде деген кооптуу жай деп табличка тургандан өтүп кетип атат. Ошол бири, экинчиси деген бүгүнкү күндө Сулайман тоодо Үңкүр музейинен тарта Бабурга чейин аралыкта жарыктык жок. Анан ал жерде деген бактарактар көп болгон үчүн көпчүлүк учурда ал жерде жанагындай мыйзам бузуучу жанагындай иш аракеттер көп болуп кетет. Мындай чектөөнү колдоого алгандар дагы бар. Анткени жаш өспүрүмдөр кечиндеси тоодо клей жыттап, эс учун билбей калган учурлар кездешерин билдиришет. Бул негизи кооптуу болуп калат, өздөрүнүн ден соолугуна дагы таш кулап кетиши мүмкүн, ата энесинин уруксаты жок чыгып алып кулап, өзүнүн ден соолугуна залал келип калышы мүмкүн да, ошон үчүн ушу 6-дан кийин чыкпай койгонду мен макулдайм. Ооба, эми азыр жаш өспүрүмдөр азыр интернет эмеси күчөгөн, ар кандай нерселер ушу интернетте ар нерсени көрүп, жаштар бардык нерсеге бар деп күтсө болот да. Эми бар эмес. Акыркы учурда ЮНЕСКОнун тизмесине кирген ыйык тоого зыярат кылууга эмес, пикник уюштуруп чыккан жаштар көбөйгөн. Тоодо ооз ачууга, тамак аш азыктарын алып чыгууга уруксат жок. Анткени бул талапка баш ийбей жаткандар болууда. Ал себептүү Сулайман тоонун айланасы желим баштыкчаларга толгонун көрүүгө болот. Эч нерсе алып чыккан жок. Биз себеби ноокаттан келдибиз, ич балабыз жок. Жолдон эскертүү берип атышабы сиздерге, пакеттерди ачып чыкпага деп? Эч ким эскертүү бербеди. Бул жерге туристтер келет да көбүнчө, эми ошолорго терс таасирин көрсөтпөш үчүн ар бир жаран өзүн жакшы алып, анан мусорларын кошо алып кетсе, анан ооз ачууларды бул жерде кылбаса, оозун ачып алып келсе, болбосо 6-дан кийин тыюу салганы жакшы. Башка жактан чет элден эме турист келет дегендей тазалык эне өзүбүзгө жакшы. Анан бул околошкалардын вообще башка маалда эле орудоодо эмес, башка маалда деле алып келип неме кылган болбойт да. Эң туура эмес неме. Сиздер мисалы алып чыктыңыздарбы? Жок, биз эчтеке алып чыккан жокпуз. Бул талапты эми аткарып атат. Дагы эле келип атат, биз тосуп алсак деле. Анан кечинде биз ошолорду тосуп киргизбей атабыз. Кайра өзүң менен алып түш, же болбосо мусоркалар көп таштаган, койгон жол чекилдерине. Ошого таша деп. Бирок ошого да карабайт да, эл экен да. Ар жерге отурушат, отурган жерге таштайт. Ар жокто мына биздин Сулайман тоого ыйык серибиз. Ошону бир сактап, жакшы тартипке келтирели. Мекеме жетекчилиги ар бир тоого чыккан жаран тазалыкты сактап, таштанды калтыр болсун эскертет. 79 гектар жер аянтын элеген тоону тазалоодо мындагы кызматкерлердин күчү жетишсиз болуп жатыптыр. Ал себептүү Сулайман тоого кирүү акысы 20 сомдон 70 сомго көтөрүлгөн. Бул жагдай жарандардын нааразычылыгын жараткан эле. Экинчиден бул баанын көтөрүлгөнү биз инфраструктураны өзгөртүү менен көтөргөн жокпуз. Бул жерде биз ошол тоого жанагы келген көрөрмандарда жанагы таштандылар ташталып атпайбы? Ошолорду алууда деген кызматкерлерге биз перчатки, жанагы мусорду ташуучу мүшөктөр, ошолорго керектелүүчү жана айым шыпыргы жана башка ушул сыяктуу керектелүүчү нерселерди алган. Азыркы бүгүнкү күндө базар баасында 2 эселенip 3 эселенip көтөрүлүп кеткендигинин ке байланыштуу көтөрүлдү бул баа. Өзү ЮНЕСКОнун тизмесине киргенде, дүйнөлүк мураслар тизмесине киргенде, бул ыйык тоо деп киргенде, бул жерге зыярат кылганы чыгат деп кирилген. Ошон үчүн биз көрөрмандарды, келген конокторду чакырмакпыз зыярат кылуу үчүн.
Буга чейин өлкөдө өзгөчө корголуучу аймактардын сап башында турган Сулайман Тоого желим баштыкчыларды алып чыгууга тыюу салынган. Талапка баш ийбегендерге 3500 сомдон баштап айыппул салуу жазасы дагы каралган. Сулайман Тоо 2009-жылы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине катталган. Алмагүл Эрке, Байгызы Асилдин Турганбаев, Ош ТВ.